Да, yine sohbettim. Olmaz bak. Aynen gel gidiyoruz. Assalamualaikum Omar Aleyküm. Gel otur ağa çaydan iç. Jön jayelebi? Gelgenimin sebebi siz balanızı okuy öğretip Orusbek demiyor. Mektepten bilim al okuybı. Mınaki ejekesi. Jigit, maga жооп берчи. Kana sorаңыз. Bir үйдө 10 bala olsa, onu teң okuyubuz dep delpildese, erkegi жетишпей жаткансып, кыздары да селпилдесе, мынча элге окуунун не кереги бар? Өкмөтчүлүк неге жетишет? Oku керек. Окугандын баары эле өкмөт болбойт. Амне 10 жыл окуп алып уй баксынбы? Ооба. Окуп алган киши уй баксага көк көйнөктө жолотпойт. Ушу уйчуга окуунун кереги жок. Окуу менен малды тоса албайсың, көк союл тосот. Элдин балдары окуп кой бакса, меники окубай туруп эле о деген балдардан болот, уктуңбу? Бар эми жолуңа түш. Мейлиңиз анда, биз дагы келебиз, ойлонуп көрөбүз. Ооба. Мейлі, жақшыларға. Садан болой, не oldu? Эмне болду? Мектепте балдар менен шылыңдашты. Эмне деп? Окуй албаган торпоксуң дешти. О, ары жок жаман десе. Сени торпок десем, торпоктугуңду билгисип үйгө мөөрөп келесиңби? Экинчи ыйлаба, жалгыз болсоң чогол бол. Сени торпок деген балдарга кыргыйдай тий. А маалимиң болушса, мага айт. Мектебин эшигин жылуу ыргытарымды бир көрсүн. Азыр мурдакы молдолор табылгы чыбым көтөргөндө балдардын башы ылдый кире түшчү эле. Азыркы маалимдер болсо, пич культура деп балдарды тамдын үстүнөн секиртет экен. Алар тамдын үстүнөн секирсе, мен түндүктөн секирип, кайнап турган казанын көтөрүп кетчүмүн. Тек атаң аны алат. Торпок деп коет деп үйгө мөөрөп келесиңби? Экинчи мага жашыңды көргөзбө. Эгер ким тийсе, тумшугум каңда. Алың жетпесе, өлүп бер, уктуңбу? Сүрт жашыңды. Баламның окугана 6 ай болуп калды. Мурдун канда деп жүрүп, жалгыз болду, баш кесер кылып алдыңыз Батыр. Тек эмне дейсиң? Балаңыз бүгүн да жок, сабагын окубайт. Мектепте астын үстүн кылган тентектешет. Мугалим алып калса керек. Тек камап койгонго? Кайда барасыз, Батыр? Мугалими андай бол, мындай бол деп акыл үйрөтөт. Сабыр кылып күтө турсаңыз, азыр келет уулуңуз. Тек жолду бошот. Мен азыр келет деп олтура албайм. Окуган окусу ат, чана тарт экен. Сабнаркомго председатель кылчудай болуп баламды алып калат. Мен мугалимге баламды жемелетип, жүрөгүн өлтүрө албайм. Чекеми бүткөн жалгыз уулум чогол өссүн. Мен баланы кыргыздан алган эмесмин, орус берген. Кыргыздын ат, чана тартын окутпайм. Совхоздогу орус мектепке берем. Ачууну кое туруңуз, Батыр. Баягы элде айткандай, атасы болушчактын, уулу урушчак, энеси болушчактын кызыйлак болуп, баланы өзүбүз жаман тарбиялап алдык. Улуудан уялбай, кичүүдөн ийменбей, каяша сүйрөйт. Ал эмес Орусбектен кичүү Аскарчы. Аман болсун бечара. Аман жүрсө, жибектей чоюлган сонун адам болуп чыга келет. Тек бирөөнүн баласын мактап, өз балаңды жамандаган энеден сени көрдүм, Тобо. Уулуңуз да келип калды, Батыр. Кайда жүрдүң? Мектепте балдар менен ушташып кетип, бир баланын мурдун каңдап алсам, класс жетекчим мени алып калды. Ата, сизди эртеңки жыйналышка мектепке чакырып жатат. Мен ойноп келейинчи. Кеңеш берчи апасы. Мен баарына жакшылык ойлоп жүрсөм, башка низим кетири кетти го. Орусбектин айтканын карачы. Мен ага ууру бол десем, ал ууру болмок экен да. Жалгыз уулум чогол өссүн десе, акмактын түшүнгөнүн көр. Баламдын окуганына бир далай болуп калды. Кээде Сабыр өзү келип, ата-энелер жыйналышына өзүңүз келиңиз. Омар аке десе, кулак салып барбадыз. Эмне өзүң барбайсың? Атанын айдыңы артык тура, Батыр. Мейли, барса барып келейин. Апей ботом, арка мойну оор койгон неме го я мунун? Ушундайды арктайт экен я. Мындай чыгыны, эмне айтканы келдим билиңизчи? Апей ботом, акырын болсоңчу, кишини аябай чочутпадыңбы? Сизди мен чочуткан жокмун. Алда скелетти көрүп, өзүңүз эле чочуп кеттиңиз. Эмне айтканы келдим билиңизчи? Мага сабак үйрөткөнү келдиңби? Жок, тапкан жоксуз. Шуулдаба Чайдинар. Сен сабак окуп жатканда, мен бутумдун учу менен басып, үйдө мышыкты кууп чыгам. Мен китеп карасам эле чуулдап баштайсың. Сиз да китеп окуганды билесизби? Ооба, билем. Билбейт деп ойлодуң беле. Канчанчы жыл туулганыңызды билесизби? Билем эле. Билсеңиз айтыңызчы кана. Мен илгери атамдын көк букасы
Карышкырды сүзгөн жылы туулгам. Карышкырды сүзгөндө жыл болгонбу? Ооба эркем, илгери ошондой жылдар болгон. Сенин Раматыл атаң корого кийик түшкөн жылы туулган. Корго кийик түшкөндө жыл болду эле. Ооба, болгон. Сенин атаң боюмда 40 чилтен. 40 жылда деген эмне чүгөнө? Жайдын толгон кезинде жай атасы келип 40 күн аябай ыстатат. Аны кыргыздар жай шилдеси деп айтат. Кыштын толгон кезинде кыш атасы келип 40 күн аябай муздак кылат. Аны болсо кыргыздар кыш шилдеси деп айтат. Ал аяз ата? Ооба берекем, ал аяз ата. Ит куш деген эмне чүгөнө? Сөздү билбей кепти укчу. Ит кушту бөрү дешет кыргыздар. Бөрү деген эмне? Ит куш, бөрү да карышкыр. Ай, ызылдабай кепти укчу акмак. Ну, бабушка, куттуктайм сизди. Атай, куттуктаган эмнеси экен бул күчүктүн? Куттуктайм сизди. Эртеңки чоң класстын окуучуларынын жыйыны өтөт. Ош жерге баяндамачы катары көргөзтүк. Мен баяндама жазчу элем. Жазасыз да 70 жылды бекер жашап турсузбу? Ай, бул тамашалап атасың, я. Окуучулар калп айтпайт. Мына ишенбесеңиз чакыруу билети. Кой отур эми. Тамашалап атат экен десе, чынды айткой я бул күчүк. Ассаламу алейкум, Омар аке. Келиңиз. Алейкум. Кандайсыздар балдар? Жакшыбы? Жакшыбы? Мен Динардын чоң энеси болуп кагалайымдар. Көп жашаган чоң энеңердин эрмектери. Мен силерге айтаарым ушул. Өмүрдүн арты татаал болсо, алды жакшы болуп турат. Кээде кылчайып алдымда карасам, келечеги кызгалдактай болгон силерге окшогон жаштар кетип баратат. Келечек жаштардын колунда балдарым. Кээде келип неме берем Динар, менден сурап калат. Бул эмне, тиги эмне деп чоң эне деп сурап калганда жооп бере албай калам. Караңгылыкка наалат балдарым. Караңгы болуп калган турбайбызбы биз? Жашым 80ден ашты. Көптү көрбөй калыптырмын. Ошондуктан балдар окугула. Алчын, көрсө мен жаңылышып жүрүптүрмүн. Билимдүүгө дүйнө жарык турбайбы? Тарбия үйдөн башталат. Азыр силерде шарт бар. Ушул шартты пайдаланып окугула. Билеги күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңди жагат. Окугула балдар, окугула.